Саламатсыздарбы, урматтуу достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен замкнутый кругка түшүп калып, андан чыгып кетүү жөнүндө сүйлөшүп кетели. Кандай гана бизнес баштабайлы, биз бардык бизнесте жаңы болгонубузда, жаңы бизнес баштап атканда дайым биз ушул замкнутый кругка түшүп калабыз да. Мындай караганда айлампа деп койсок болот. Айлампа, ловушка айлампа деп койсок болот. Ошол айлампадан чыгып кетүү өтө кыйын болот. Бул кандай айлампа? Мисалы үчүн сиз биздин бизнеске келгенде, жаңы келгенде сиз тааныштарыңызды, жакындарыңызды, тааныштарын чакыра баштайсыз. Ошол мезгилде сизге көптөгөн адамдар бул бизнесте акча жок, эгерде сен чындап акча тапсаң макул, ушунду көрөлү. Сен биринчи акча тап, жана мени чакырчы деген сөздөрдү угасыз. Сен өзүң канча акча таптың деген сөздөрдү уга баштайсыз. Албетте сиз жакшы акча табуу үчүн көптөгөн адамдарды кызыктырып, көптөгөн адамдарды каттоо жана алар менен иштеп, аларды бир деңгээлге өстүрүп жеткирүү керек болот. Ошол нерсени жасамайча сизге киреше эч кандай түшпөйт. Бирок ошол эле сизге киреше түшпөгөн үчүн сиз адамдарды кызыктыра албайсыз. Ушул айлампадан чыгып кетүү өтө кыйын болот. Сизди ушул айлампадан чыгып кетүү үчүн көптөгөн күч керек болот. Бул негизинен биздин эле бизнесте эмес, баардык бизнестерде бул сөзсүз түрдө болот. Мисалы үчүн биз сулуу салон ачып, аны өнүктүрүп атканыбызда бизде күчтүү, тажрыйбалуу мастерлер бизге келген эмес, жана бизде иштеген эмес. Бул баардык эле жаңы салондорго келе бербейт. Бул турган эле көрүнүш. Ошол эле учурда бул ресторан, кафелерде да болушу мүмкүн. Күчтүү адистер ал сиз жаңы ачкан мекемеге келе бербейт. Эмнеге дегенде, биринчиден алар жаңы ишканага келсе, албетте андай жаңы ишкана көп белгисиз, иштеп кетеби белгисиз. Биринчиден, экинчиден бул репутацияны жоготуу, өзүнүн атын жоготууга барар болуп калат. Үчүнчүдөн, бул билесизби, кардары жок бизнеске ал адамдар келгиси келбейт. Анткени алар жакшы көп кардар менен иштеп, жакшы акча таап көнүп калган болот. Ошол себептен сиздин жаңы бизнесиңизге келбейт. Биздин сулуу салондо ошондой проблема болду. Биз эмне кылдык? Биз жаңы мастерлерди алып, ошолорду өстүрүп аттык, ошолорду өнүктүрүп аттык. Алардын үстүнөн тынбай иштеп, аларды үйрөтүп, алардын өз социалдык тармактарда баракчаларын өнүктүрүүгө үйрөтүп аттык. Подписчиктердин санын көбөйтүүгө үйрөтүп аттык. Ошол эле учурда адамдар менен келген адамдар менен сүйлөшө билүү, аларга өз кызматын сата билүүнү үйрөтүп аттык, тынбай сүйлөшө билүү, аларга суроолорду берип, алардын табитин билип, ошого жараша сунуш кылууну үйрөтүп аттык да. Алардын үстүнөн тынбай иштеп аттык. Биринчиден, экинчиден аларга биз түшүндүрүп аттык. Жаңы бизнес баштаганда мастер сөзсүз түрдө башында акысыз иштөө керек болот. Ошол себептен тааныштарды чакырып алып, аларга тынбай ар кандай макияж прическа жасагыла акысыз эмес. Себеби силерде иштериңердин сүрөттөрү көп болот да, аларды силер интернетке киргизип, баракчаларыңарга киргизип, адамдардын көбүндө иш бул жакшы мастер экен деген сезим пайда болот. Көрүнүш пайда болот. Жана силердин да тажрыйбаңар өсөт деп, үйрөтүп биз аларды өнүктүрүп аттык. Бирок акыры убага келип, алар мына күчтүү мастерлерден болуп, жана жылдыздардан болуп, алардын кардарлары аябай көп болуп калды. Алар эми кардар аз деген проблема эмес, аларда убакыт аз деген проблема болуп калды, жана киреше жакшы болуп калды. Сиз дагы ошол жолду басып өтүшүңүз керек болот. Биздин бизнесте дагы сиз эмне кылсаңыз болот. Албетте сиз дагы баракчаларыңызды тынбай өнүктүрүшүңүз керек болот. Мүмкүн болушунча сүрөттөрдү көбүрөөк киргизишиңиз керек болот. Сүрөттөрдү көбүрөөк киргизүү үчүн ар кандай маареке, ар кандай компаниянын кандай бир жолугуу, жана стабилиттердин жолугууларына барып, тынбай сүрөткө тартып киргизип турушуңуз керек болот. Биринчиден, экинчиден, статистиканы иштеп чыгышыңыз керек болот, статистикада иштешиңиз керек болот. Бул кандайча? 20-30 адам айтсаңыз, албетте анын ичинен 3-4 же 4-5 же 5-6 адам гана кызыгат, калганы акча тапканда чакыр, сен акча тапканда көрөйүн деп гана сизге ар кандай шылтоолорду айтып келбей коюшат. Ушул статистика аркылуу өтүшүңүз керек болот. Жана адамдардын жок дегенине карабай айта беришиңиз керек болот. Бирок айта берсеңиз арасынан сизге окшоп идеяга келгендер, сизге окшоп акча чөйрөктө да келгендер болот. Ошолор менен бирге кыймылдап отуруп, сиз сөзсүз түрдө убага келгенде ийгиликке жетесиз. Ийгиликке жеткениңизде билесизби эмне болот? Ошол сизге жок деп аткандар, ошол сен акча тапканда чакырчы мени деп үстүңүздөн шылдыңдап же күлүп жок дегендер убага келгенде мага да үйрөтчү, мени да ушундай жеткирчи дешет биринчиден. Экинчиден, кап ушунда мага жакшыраак айтпапсың да, мен ушундай сен менен бирге өсүп алган болот элем. Азыр мен да сени окшоп чет элге бирге саякатка чыгып жүргөн болот элем. Же ушундай бонустарды алып өзүм автоунам алган болот элем. Кап карасаң убакыт өткөрбөдүм деп өздөрүнө нааразы болушат. А сиз болсо ыраазы болуп, ошол убакта мени кылганыңызга аябай ыраазы болосуз. Ошол мезгилге чейин чыдап иштей бериш керек болот. Ошол мезгилге чейин чыдап жасай бериш керек болот. Алар адамдардын жок дегенине карабастан өзүңүздүн үстүңүздөн тынбай иштеп туруңуз. Адамдарга туура жакшы презентация беришти үйрөнүңүз. Алардын суроолоруна жакшы сонун жооп беришти үйрөнүңүз. Каршы суроолор боюнча видеолорду көрүп өзүңүздү такшалдырыңыз. Жана адамдар менен сүйлөшө билүү, аларга суроолорду бере билүү, адамдар менен иштей билүү, аларга максат койдуруп, аларды кыймылдата билүү. Ошол көптөгөн жөндөмдөрдүн үстүнөн иштеп турсаңыз, сиз сөзсүз түрдө ошол күнгө жетесиз. Бирок ошол күнгө жеткениңизде билесизби эмне болот?
сиз аларга көп убакыт бөлө албай калган болосуз жана ошону да айтышыңыз керек болот. Турат үчүн мен адамдарым өтө көп болгондуктан мен сага көп убакыт бөлө албайм. Эгерде сен мурда келгениңде мен сага көбүрөөк убакыт бөлө алат элем. Эми сен менен азыраак убакыт бөлүп кандай иштеп калам, же менин өзүмө катталбастан менин баланча лидериме катталышың керек болот. Анткени дегенде ал көбүрөөк убакыт бөлө алат, мен көп убакыт бөлө албайм деп айтышыңыз керек болот. Ошол убакыттар келе баштайт. Ошол убакытты эңсеп, ушул убакытка да келем, керек болсо мага суранып жүрүп келесиңер деп ичиңизден айтып коюп, тынбай менеттене берсеңиз, ушул күндөрдө келет, сиз өзүңүзгө аябай ыраазы болосуз. Ушул азыркы күндө жакшылап берилип минет кылып койгонуңузга. Ага чейин чыдамкайлык менен минет кылып иштей бериңиз, анан тыйынбай статистиканы жасап туруңуз. Өзүнөн өзү бул күн келип калбайт. Өзүнөн өзү убакыт өткөндө 1 жылдан кийин өзүнөн өзү келип калбайт. Мунун үстүнөн тынбай иштеп туруп керек болот. Ушу тынбай иштеп турганыңызда гана ушул күндөр келет. Мен сизге каалап кетерим, ушул күнгө сөзсүз түрдө жетиңиз жана ушул күнгө чейин чыдамкайлык менен сөзсүз түрдө статистиканы жасап отуруп жетип алууңузду каалайм жана көптөгөн кыялдарыңызды ишке ашырууну каалап кетем. Адамдарга айтып атканыңызда эсиңизде болсун, көпчүлүк адамдар сиздин ичиңиздеги ой, сиздин ичиңиздеги пикир, сиздин ичиңиздеги каалоону сезишет да. Көпчүлүгү, баары эмес, бирок көпчүлүгү сезишет. Ошол себептен сиз мүмкүн болушунча өзүңүз жөнүндө ойлобостон, алар жөнүндө ойлоңуз. Анан эсиңизде болсун, бардык адамдар болбосо дагы кээ бир адамдар идеяга иштөөгө даяр. Сиз көпчүлүк адамга айтканда, сизге идеяга иштөөгө даяр, сизде далил жок, бирок идеяга иштөөгө даяр мезгилде алар иштеп ошол ишти ишке ашырууга даяр. Ошолор менен кыймылдай бересиз. А бирок аларды дагы ушул бизнеске чакырууда жана сизге азыркы учурда акча жок кезинде катталууга даяр адамдар көбүрөөк болуу үчүн сиз кээ бир куралдарды колдонсоңуз болот. Бул куралдар алардын ийгилиги жөнүндө элестетүү, алардын ийгилиги жөнүндө, алардын жашоосу өзгөргөнү жөнүндө элестетүү, ойлоо. Жана чындап ошол адамдарга турмушун, жашоосун өзгөртүүгө, жакшыртууга жардам берүүнү ниет кылуу. Ошол ниетиңизди адамдар сезе баштайт. Ошол сөзүңүздө дагы ошол нерсени көрсөтө билүү. Ошондой ниет менен сүйлөгөнүңүздө адамдар ошону сезет жана көрөт. Ошол себептен алардын кандай үйлөдө жашап атканын келечекте 1,5-2 жылда кантип алар сизге ыраазычылык билдирип аткандарын элестетип койсоңуз, өзгөчө жолугушууга чейин, жолугушуу учурунда дагы ошол нерсени эстегенче, ойлогончо айтып берсеңиз, адамдар сизге көбүрөөк макул болушат жана адамдар чындап сиздин жардам бергиңиз келгенин байкашат, сезишет. Ошол учурда эсиңизде болсун, биздин бизнес ушундай укмуш сонун бизнес, биз башкаларга жардам берип отуруп гана өзүбүздүн турмушубузду жакшы жакка өзгөртө алабыз. Бул ушундай бизнес. Ошол себептен сизге командада албетте сизге окшоп кыймылдап келечекке иштеген адамдар керек. Ошолор менен биргеликте сиздер өсөсүздөр. Эгерде алар чындап менет кылчу болсо, чындап жүгүрүп иштечү болсо, алар сөзсүз түрдө ийгиликке жетет. Биз көрүп эле жүрөбүз, чындап берилип иштегендер жарым жыл, 1 жыл, 1,5-2 жылда турмуштарын өтө чукул өзгөртүп атышат. Ошол себептен сиз дагы ушундай мүмкүнчүлүк берип атам деген ниет менен сунуш кылсаңыз көбүрөөк адам кызыгат. Ошол эле учурда эсиңизде болсун, көпчүлүк адамдардын каалоосу, кандайдыр бир арзуу тилектери көпчүлүк учурда унутулуп калган болот. Анткени дегенде күнүмдүк иштер менен алар унутуп койгон болот. Алар бүгүнкү күндө мына үтүгүм бузулуп калды, ошону жаңылап алсам дегенге окшогон майда иштер менен алек болуп калышат дагы, чоң өздөрүнүн кандайдыр бир кыялдануу, арзуу тилектери жөнүндө унутуп калган болот. Башкача жашоону элестеткен учурлары унутулуп калган болот. Ошол себептен биз сунуш айтсак, алар кызыкпашы мүмкүн. Адамдардын кызыгуусу ойгонгондо алар жакшыраак угат биздичи. Мисалы үчүн, сиз бир жака туалетке барышыңыз керек болсо, сизге шерик керек болсо, сиз досторуңузду кеттик десеңиз, кимдир бирөө туалетке баргысы келбесе, алар эч убакта барбай турабы? Туалетке баргысы келген адам гана сиз менен барат. Демек, каалоосу ойгондо десек болот да. Каалоосу бар мезгилде алар кыймылдөөгө даяр. Каалоосу жокто кыймылдөөгө даяр эмес. Ошол себептен алардын каалоосун ойготууну үйрөнүңүз. Бул боюнча бизде кандидаттын бизнеске кызыгуусун ойготуу аттуу видеобуз бар. Ошону көрүп, таанышып, үйрөнүп алыңыз. Бул курал сизге негизги куралдардын бири болуп калыш керек. Адамдардын каалоосун ойготкончо, бизнес жөнүндө айтып берсеңиз, алар башкача каалап алат. Ал эми андай мүмкүнчүлүк болбосо, сиз Дайым Бухтияровдун «Система мотивационного рекрутирования» аттуу китебин онлайн түрүндө же китеп дүкөндөрдөн сатып алып окусаңыз болот. Бул китепте сонун үйрөткөн ошол куралды өздөштүрүп алган аракет кылыңыз. Дароо түшүнбөшүңүз мүмкүн бир жолудан, дароо колдонуп кете албашыңыз мүмкүн, бирок кайра-кайра окуп, кайра-кайра машыгып жасай берсеңиз, жакшы колдонуп каласыз. Ушул куралды колдонуңуз, ошол мезгилде адамдардын сиз чындап каалоосун ойготуп, жана алардын чындап эмнеге жеткиси келгенин билип алып, ошого жетсең болот деп айтып бергениңизде адамдар башкача кабыл алат жана чындап алар өзүнүн каалоосу үчүн умтулат. Бул жаман эмес, бул эч кандай элди алдоо эмес, бул манипуляция эмес, бул чындап сиз элдерге жардам берүүгө аракет кылганыңызга барабар. Жана адамдарга ошол кыял арзуу тилегин ишке ашырууга мүмкүнчүлүк катары көрсөткөнүңүздө бул чыныгы сунуш болуп калат. Ошол себептен муну колдонуңуздар.
анан да сизден сен өзүң канча акча таптың деген суроону бербеш үчүн же берген учурда ошол суроого жакшыраак жооп бериш үчүн албетте сиз биринчи ирет мен жаңы эле баштадым, бирок мен билем могу азыр мен айтып берген адамдарга окшоп мен да келечекте жакшы акча табам деген пикирди сөз айтыңыз жана акцентти өзүңүздөн башка адамдарга буруңуз. Мүмкүн болушунча сиз көптөгөн адамдардын ийгилик окуяларын айтып берген аракет кылыңыз. Башка адамдардын ийгилик окуяларын айтып бере берчү болсоңуз, ал адамдын астында сизде далилдер болот. Жана далилдердин жардамы менен бул бизнести чындап турмушту оңдоп алса болорун сиз көрсөтө аласыз да. Ошол себептен ушул куралды колдонуңуз, ийгилик окуяларын тынбай көрүңүз дагы, ошол тексттерди бирөөгө айтып бере алчу деңгээлди билип алыңыз. Мүмкүн болсо докторго доктордун окуясын, аптекасы бар адамга аптекасы бар адамдын окуясын айтып бере алчу деңгээлди билип алыңыз. Ошол окуяларды дайым колдонуңуз жана башка адамдардын ийгиликтерин дайым сатыңыз. Мен да бул бизнести жаңы баштаганда дал ушул приемду жасагам, сиз да ошол приемду жасаңыз. Ошол себептен сиз көптөгөн интервьюларды көрүңүз. Бизде бриллианттар командасында тынбай интервьюлар тартылып турат, ошолорду көрүңүз. Бизде канчалаган адамдар жөнөкөй буга чейин ийгиликке жетпей туруп бул бизнесте чоң ийгиликтерди жаратып атышат жана мындай караганда жада калса интернети жок жерде интернет бизнести куруп чоң ийгиликтерге жетип атышат. Бирокта мен дагы онлайн системаны киришип баштаганымда көпчүлүк адамдар ишенген эмес жана менде далил жок болчу. Онлайн интернет аркылуу көтөрүлгөндөр Кыргызстанда айтып бере алчу деңгээлде көп эмес эле. Жок эселе. Ошол мезгилде мен эмне кылдым? Мен башка мамлекеттерде онлайн системаны куруп, ошонун жардамы менен өскөндөрдүн окуяларын тынбай жазып алдым дагы, аларды ийгилик окуяларын тынбай интервьюлардан көрүп, жана башка жерлерден көрүп, билип алдым дагы, ошону тынбай адамдарга сайрап айтып бере бердим. Жана биздин командадан, жана биз айтып кеткендей, идеяга макул болуп, идеяга иштеген адамдар берилип иштей башташты. Ошол адамдар биринчилерден болуп аракет кылып отуруп, аягына чыгып отуруп, мына онлайн бизнестин жардамы менен өз турмуштарын оңдоп алды. Ал эми ишенбегендер убакыт уткуруп коюшту дагы, арасынан кимдир бирөө кийинчерээк аракет кылып турмушту оңдоп алды. Ал эми такыр ишенбегендер дагы бир ишенбей жүрүшөт. Биз аларга көңүл бурбайбыз. Негизинен кимге керек болсо ошол кыймылдап өнүгүп кете берет. Бирок сизге айтарым, ийгилик окуяларын көрүп көрүңүз жана ошолорду айтып бере алчу деңгээлде билип алыңыз. Ошондо сиз акцентти өзүңүздүн канча акча тапканыңызга эмес, деги эле бул бизнесте адамдар кандай акча таап атышат, кандай киришелерди таап атышат жана турмуштарын кандай оңдоп атышат, ошого сиз далил кылып көрсөтө аласыз. Ал адамдардын оюнда сиз акча таппаганыңыз эмес, азыркы учурда башка адамдар ийгиликке жетип атканы несинде, ой пикиринде калып калат. Жана ушул окуяларды эстеп турчу болот дагы, сизге оңоюраак кайрылат. Ошол себептен азыркы учурда сиз башка адамдардын ийгилигин тынбай сатыңыз. Тынбай, кайра көптөгөн окуяларды жаттап алганы, билип алганы аракет кылыңыз. Эгерде видео жаккан болсо, анда лайктарды басабыз, каналга катталып, колокольчикти басып коебуз, видеолорду көрө бербеш үчүн жана коллегаларыбыз менен бөлүшүп кетебиз. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Görüşкөнчө салам.